Assalamu алейкум урматтуу Марватыбынын көрүүчүлөрү жана Насихат радиосунун угуучулары. Бүгүн сиздер менен бүгүнкү күндө чуулгандуу темалардын бири болгон жаштардын адеп ахлагы боюнча сөз кылмакчыбыз. Бүгүн бизде конокто Рустам Молдобеков, коомдук ишмер жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутатынын фракция лидеринин коомдук кеңешчиси жана жардамчысы. Assalamu алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Биздин студияга кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Рахмат, алхамдулилlah, чакырганыңыздарга чоң рахмат. Иштериңиздерге ийгилик, ден соолук. Кыргыз элиме жана бүкүл мусулман журтуна жакшылыктар каалайм. Кызыктуу маек куруп бергенге аракет кылып келип калдык чакырууңуздар менен. Сиздерге да рахмат, ишиңиздерге ийгилик, ден соолук болсун. Анда Рустам мырза, бүгүн биздин темабызга кире берсек, бүгүн бизде жаштардын бүгүнкү күндөгү адеп ахлагы кандай болуп жатат? Биринчиден алхамдулиллахи rabbil alamin ва акибату лил муттакин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммади ва алихи ва асхабихи эжмаин. Бүкүл ааламды жараткан, жоктон бар кылган, мээримдүү, кечиримдүү, боорукер Аллахка адам кылып жараткан, акыл берген, мекен берген Аллах Таалага мактоолор болсун. Жана бизге ушу адептүү, бактылуу жашашты үйрөтүп кеткен биздин сүйүктүү жол башчыбыз, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сурооңузга рахмат. Бүгүн жаштардын адеби Кудайга шүгүр, жакшылары да бар, жамандары да бар, кемчиликтүү, тилекке каршы, өкүнүчтүү. Ошон үчүн ар кандай коомубузда ар кандай адамдар жашайт. Азыр Кудайга шүгүр имандуу жаштар деле көп. Адептүү, элге, жерге пайдалуу, үлгүлүү жаштар да бар. Жана батышты жана башка биздин салтыбызга, динибизге туура келбеген башка коомдорду ээрчип кеткен да жаштарыбыз бар. Кадимки эле кыргыз элибиздин балдары аларды көрүп жаның кейт. Ошол ар түрдүү бар. Эми коом болгондо биз эми жакшыларын көбөйткөнгө аракеттин үстүндөбүз. Азыркы учурда жаштарга ачкычы, жамандыктын жапкычы болду дейт го. Азыркы учурдагы жаштардын адеп ахлагына сиз кандай баа бересиз? Ошол боюнча айтсаңыз. Кененирээк айтып кетейинби? Азыр эми жаштарда адеп ахлактуулары да бар дедим. Карасак, мечитке барып, улууга урмат деген, кичиге ызат деген, ата энени сыйлоо, жана мекенди сүйүү, эли менен болгон мамиле, ата эне менен болгон мамиле, мекенге болгон мамиле, улууга болгон, кичиге болгон мамилелерде жакшы адептүү жаштар да бар. Биз деле ошол мечиттен үйрөндүк. Кудайга шүгүр, 12 жашыбызда намаз окуп калганыбызга ошол жерде жакшы коомдун жакшы адамдарын көрүп, ошолордун жакшы тарбиясын көрүп, жолдо жүрүү адебин үйрөндүк. Жолдогу зыян нерселерди алып салуу, ата энеге болгон мамиле, коомго болгон, улууга болгон, кичиге болгон, мугалимге болгон мамиле, ошолорду үйрөндүк. Азыр эми өкүнүчтүүсү жаманда адептүүлөр бар, мугалимдерге кандай туура эмес мамиле кылып атышат. Себеби мугалим деген да бул ыйык кесип, пайгамбарлардын баары мугалим болгон, жакшылыкты үйрөткөн, жаман нерселерден тыйган мугалимдер. Азыр эми кээбилер жаштарыбыз чыгып атат, ушу мугалимди сыйлабаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, адамдын 3 атасы бар, адамдын 3 атасы бар. Өзүнүн атасы, кайнатасы, анан устазы. Устаз да ата сыяктуу экен да. Азыр эми ошондой жаштарды көрүп жаның кейт. Себеби ошо устаз ыраазы болмойчу шакирттин иши жүрүшпөйт дейт. Устаздын алдында канчалык адеп сактасак, мугалимдердин алдында ошончолук бизге илим да жугат экен, бактылуу да болот экенбиз. Элибизде айтылып келгендей, жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт дегендей, жаштарыбыз канчалык адептүү болсо, ошончолук элдин алкышын, батасын алып, ошол жаштардан келечекте кыйын, мыкты, элге пайдалуу адамдар чыгат да. Кудай сактасын, каргышына ошо адепсиздик кылып, туура эмес мамиле кылып, назар деп коет адамдардын назарынан калып калса, ал жаш баладан жакшылык
күтпөй деле койсо болот, чыкпай да калышы мүмкүн. Анан урпактарынан да жакшы адамдар чыкпай калышы мүмкүн да. Ошол устазы ыраазы болбосо, ата энеси ыраазы болбосо, коом ыраазы болбосо, канчалык адептүү болуп жакшы болгонго аракет кылса, өзү чыкпай калса да коомго пайдалуу урпагынан жакшы адамдар чыгат да. Ошону унутпасак. Негизи эле ушул адеп ахлак жөнүндө сөз кылып атабыз. Анда негизи эле адам баласынын адеп ахлагы кандай болуш керек, Эң негизги адеп ахлак кандай болуш керек? Жакшы суроо. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам эң дүйнөдөгү адептүү адам болгон. Пайгамбарыбыздын адебине Аллах Таала өзү баа берген. Ва иннака ла астагфирулла ва иннака ла аля хулкин азим деди. Жана пайгамбарда силер үчүн өрнөк бар деди. Улуу акыйкатта со пайгамбарыбызды сен улуу кулкун өзү эссиң деди. Пайгамбарыбыздын адебин көрүп душмандары деле ушундай өкүнөт эле душман экенине, ушундай адептүүлүгүнө. Пайгамбарыбыз канча деген ошо жакшы сахабаларды коомго адептүү кылып тарбиялады, жаштарды. Биздин да адептүү болуп калышыбызга ким? Биздин эң биринчи мугалимибиз ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыздын адеп ахлагы өтө бийик деңгээлде болчу. Аллах Таала бүкүл ааламды жараткан Алла бизди дайыма көрүп турат. Ошон үчүн Аллах Таала эң жакшы билет да бизди. Анан ошо пайгамбарыбыз айтып атат, пайгамбарыбызды Аллах Таала өзү мактады. Эң жакшы кулктун өзү эссиң деди. Себеби адеп дегенде эле эл көрсүн эмес, эл жок кезде да адеп сакташ керек экен да. Кудайга болгон адеп, Куран китепке болгон адеп бар, китепке болгон адеп бар, даже калем, бардык нерседе адеп сакталыш керек. Адеп илимден жогору турат экен да. Ошон үчүн биринчи адеп үйрөнүш керек, кийин илим үйрөнүш керек экен да. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адептүү болгон, андан кийинки сахабалардын адебин карасак, анан кийин коомубуздун мыкты ата бабаларыбыздын адеби өтө жакшы болгон. Ошол адепти биз эми пайгамбарыбыздан үйрөнүшүбүз керек да, чынында эле. Башка пайгамбарыбыздын адебин айта берсек канча бир саат деле жетпей калат пайгамбарыбыздын адептүүлүгүн. Аннас бин Малик разияллаху анху сахаба айтат, мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга 10 жыл кызмат кылдым. Бирок бир да жолу пайгамбарыбыз муну эмнеге мындай кылдың, муну эмнеге мындай кылбадың деп бир да жолу айткан эмес дейт да. Бул эмне деген адеп? 10 жыл кызмат кылды. Азыр эми коомубузда кээ мыкты адамдарга 1-2 жыл кызмат кылган деле адам ал кишинин кандай экенин билип атат да. Пайгамбарыбызга 10 жыл кызмат кылып, ошо сахаба жакшы сөз менен эстеп атат. Апаларыбызга, энелерибизге кандай мамиле кылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат, таразада кыямат күнү ошо жакшы кулуктун адеп ахлактан оорураак нерсе болбойт да. Тараза кыямат күнү ошо таразада адеп ахлактын орду чоң экен да. Ошон үчүн адам көркү адеп дейт. Адам канчалык адептүү болгон сайын көрктүү болот экен да. Ошон үчүн адам пайгамбарыбызды 23 жылдын ичинде канча деген сахабалар ээрчиди, пайгамбарыбыздын адебин көрүп ээрчиди да. Азыр биз да ошондой үлгү болушубуз керек. Бизди көргөндө коом ээрчий тургандай. Кана мусулмандар кандай ушундай жакшы адам. Кана мен мусулман болуп калсам деп. Азыр Кудайга шүгүр дин бардык эле адамдарга жетти, мындайча айтканда. Азыр исламдан кабары бар. Бирок биз ошол динди көрсөтө албай атабыз да. Диндин кандай сулуу экенин, кандай чырайлуу экенин ошо биз адеп ахлак жүрүм туруу менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 10 адамга дават кылса, ошонун 9-у адеп ахлак жүрүм туруу кызматы менен дават кылган экен да. Пайгамбарыбызды көрүп адамдар динге келген экен да. Аз тилекке каршы коомубуздагы кээ адамдарды көрүп динден чыгып кетип атат да адамдар. Ошон үчүн биз адептүү болсок, бизди көрүп да иманга, исламга адамдар умтулуп келе берет экен да. Рустам мырза, анан бизде азыркы учурда көп эле ата энелер мындай деп калды да. Менин балам мени укпай атат, сөзүмө кулак салбайт, өзүн билгенин кылат деген көйгөйлөр дагы жаралып атат. Мында ошолордун балдарыга кандай мамиле кылыш керек ата эне, же болбосо алардын адеп ахлагы кандай болот да, мисалы эгер ата энесин укпаса деген сыяктуу көйгөйлөр жатат. Ошолор боюнча дагы сөз кылсаңыз. Жакшы, бүгүн эле эртең менен бир апа эже менен сүйлөшүп калдым эле. Азыр тилекке каршы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат,
ата эне баласына дейт жакшы адеп акылактан ошо жакшы тарбиядан өткөн мурас калтырган эмес дейт да. Азыр эми канча деген коомубузда ошо элибизде ата энелер ошо балам жакшы жашасын, балам эч кимден кем болбосун деп канчалап Россияда, Казакстанда, чет мамлекеттерде иштеп жүрүшөт. А бирок ошолор жаш балдардын адеп акылагын көңүл бурбай эле да. Андан кийин баласы эртең туура эмес жолго түшүп кетсе, ошонун азабын көрөт да. Ошон үчүн эң биринчи балага тарбия, мурас эң жакшы тарбия, бул мурас эң жакшы мурас тарбия экен да. Ошон үчүн тарбия бергенге аракет кылыш керек деп ойлойм ата эне. Кийин ошол коомдо ата энесин сыйлаган, ата энесин ажыга жөнөткөн, ата энесине кызмат кылган, ата энесин колун өбүп, ошо ата энесинин ыраазы болгон. Себеби Аллах Таала ата эне ыраазы болмоюнча Аллах Таала ыраазы болбойт, пайгамбарыбыз да ыраазы болбойт экен да. Ошон үчүн жаштарга ата энелер биринчи жакшы тарбия берсе, жакшы устаздарга берсе деген ой да. Анан ата эненин орду жөнүндө да ошол мектептерде да иман сабактары өтүлсө жакшы болот деген ушундай ойдобуз да. Себеби тарбия ошол жактан башталат да. Бала бакчадан, мектептерден, университеттерде. Демек ата эненин ата энеде өзү үлгү болуш керек да балагачы. Себеби ата өзүнүн атасына кандай кызмат кылса, бала ошону көрөт. Кийин чоңойгондо атасына ошондой мамиле кылат экен да. Ата энеге өзү үлгү болуп, ата энесине кандай чырайлуу мамиле кылса, ошол балдарынан ошону көрөт экен да. Анан ата эне, кээ бир ата энелер балдарын өзүн калпайтканга үйрөтөт да. Калпайтпа балам дейт, бирок өзү калпайтканга үйрөтөт. Бирөө келип такылдатса, же давачы бир туугандар келип такылдатса, кээ бирлер айтат, мен жок деп айтып кой дейт да. Ал бала эми кантип ата энеси калпайтпа деп атса, бирок өзү калпайтып атса, ал бала да ойлоп калат да, калпайтса боло берет экен деп. Ошон үчүн ата эне биринчи үлгү болуш керек. Арак ичпе деп ата эне баласына айтат, бирок өзү ичип атса. Тамеки чекпе деп айтат, бирок өзү чегип атса, бул балага таасири болбойт да. Адам биринчи өзү амал кылып, өзү аткарып, анан айтса, ошол сөздүн таасири болот да. Себеби биз эми Кудайга шүгүр Кыргызстанда биз имам Азам мазхабын карманабыз да. Имам Азам рахматулла алейке бир ата энеси келип баласына айтып кой дейт да. Балам айтып коюңуз, көп бал жебесин дейт да, бал көп жебесин дейт. Анан 40 күндөн кийин келиңиз дейт да. Анан таң калып, Хазіретке эмне болгон, бүгүн деле айтып койсо болот го деп, кийин 40 күндөн кийин алып келет. Ошондо бир эле оңой эле сөз, балам көп жебе дейт да. Анан Хазірет эми ушул сөздү 40 күн мурун деле айтып койсоңуз болот эле го десе, 40 күн мурун өзүм жеп алгам дейт да. Эми бул 40 күндөн кийин чыгат, аны айтсам таасири болот дейт да. Ошо кезде айтсам мен балаңызга таасири болмок эмес дейт да. Ошон үчүн ата эне үлгү болуп жашаш керек. Ошондо балдар, негизи бала ата энесин сүйөт, бирок ошодон үлгү да алыш керек да. Жана айтып өтпөдүңүзбү? Негизи эле ата эне баласыны ойлосо, бир устатка берсе, жакшы бир устатка берсе деп калдыңыз. Ошондо баласы үчүн кандай устаттарды мындай сунуш кылат болчусуз да сиз? Кандай устатка бериш керек? Устат тандоонун да өзүнүн жолдору барбы? Эгер мисалы ата энени укпай атат деп атпайбызбы биз бала? Мисалы мен укпай атат, мени көрбөй атат дегенде балким ошо устатын угуп, ошол сыңарындай. Ата энеге айтарым кеңешим, эми азыркы Кудай буйрса бир жакшы кинодо чыгайын деп атат, ошого бизди да чакырып атышат. Буйрса ошол киного тартылганга ошо балдарга устаз болуунун, негизи ошол баланы шейхун фаттах деп коет, мындай ачуучу. Негизи устаз өтө ошо баланы ачуучу, бала психолог болуш керек экен да, устазчы. Устаз ошондой устазга бериш керек. Ошол балага баланын жөндөмдүүлүгүн карап, балага мээримин төгүп, ушундай жакшы устаз болсо, устазын жакшы көргөн кийин ал устазынын айтканынан чыга албай калат да бир адам. Себеби бизде угуп калабыз, ошо Чалда бар жака бир устаз келген. Ошо устазды канча деген балдар окуп, кийин ал устаз башка мамлекеттен келген. Кеткенде ыйлап, аябай таможняга чейин ээрчип барган экен да балдар. Устазы кеткенде ыйлап.
Себеби устаз ошол өзүнүн мээрими менен, жүрүм туруп адем аклагы менен алардын жүрөгүнө жакшылыктын өрөөнүн себеп алган да. Ошон үчүн устаздын адебине да көңүл буруш керек да. Жөн эле дин илимин үйрөтөбү, кайсы илим үйрөтөбү, ошол устаздан сыныктан башкасын баары жугуштуу дейт го. Өзү тасаввуф деген илим бар, ички дүйнөнү тарбиялоо илими. Ошо тасаввуф илиминде негизи ал китепте жок илим дейт. Негизи илим 3кө бөлүнөт го: акыйда, иман, ислам, ихсан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Жабраил периште келип иман эмне деп сурады. Иман аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ва яумил ахир ва бил кадри хайрихи ва шаррихи миналлахи таала. Иман деген Аллага иман келтирүү, периштелер, китептерин, пайгамбарлардын ахирет күнүнө жакшылык жамандык Алладан экенине, өлгөндөн кийин барып тирилүү экенине. Ислам эмне деди? Ислам бул ла илаха иллаллах Мухаммад расул, 5 мал намаз окуу, орозо кармоо, зекет берүү, ажыга баруу. Ихсан эмне дедиле? Ихсан бул сен Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кыл. Аллах Тааланы көрбөсөң да Алла сени дайыма көрүп турат деди. Ошол ихсан илими бул тасаввуф деп коет, тарикат. Тарикат илими ошол адептүүлүктү үйрөтөт. Исламдын ошол тасаввуф илими. Ошол тасаввуф устаздар өзүнүн жүрүм туруму менен ошол жолдо жүргөн муриттер деп коет, шакирттерине үлгү болуп берет да. Пайгамбарыбыздын кандай үлгүлүү болуп жашаса, ошолордо устаздар үлгүлүү болуп жашап, шакирттер а кишини көрүп динди үйрөнөт да. Кээ бирлер устаздардан динди мындай китептен үйрөнүп атпайбы? Чыныгы Алланы сүйгөн пенделери бар, ушундай Аллахты сүйгөн, алардын жүрүм турганы китеп болуп калат да. Пайгамбарыбыздын адеби кандай эле деп Айшени өзүнөн сураганда, Айша апабыз айтып атпайбы? Куран эле дейт да пайгамбарыбыз. Тирүү китеп болгон да пайгамбарыбыз Куран. Куранда кандай адептүүлүк болсо, мисалы үчүн ата энеге деле бөлмөсүнө кирерде такылдатып кирүү, мындай убакта, кечки убакта. Буну адеп да, ислам дини өзү адептүүлүккө, ошо пайгамбарыбыз адептүүлүккө бизди үйрөтүш үчүн келген да. Анан исламда бир бөлмөгө, кимдин бөлмөсүнө да такылдатпай киргенге уруксат жок. Такылдатып, салам берип, ким экенин тааныштырып, анан кирүүгө уруксат бер. Уруксат берсе киресиз, уруксат бербесе кирбейбиз. Бул исламдын маданияты, бул исламдагы адептерден бири. Жолдо жүрүү адеби бар. Жолдо жүргөндө салам бер. Салам бергенде да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизде азыр бар да, улуга эле салам берет. Пайгамбарыбыз өзү пайгамбар болуп турса да, ушундай дүйнөдөгү эң акылдуу, эң пайдасын тийгизген пайгамбарлардын султаны болсо да, жаш балдарга өзү биринчи салам берчү экен да. Анан пайгамбарыбыздан биринчи салам берген адам жетишпей калчу экен да, дайыма өзү биринчи салам берчү экен. Кичипейилдүү. Адептүүлүк бул кичипейилдүүлүк. Азыр коомубузда кандай? Бул братишка да. Братишка мага биринчи салам бериш керек деген бар. Бул текеберлик да. Текеберлик Аллахка жакпайт. Кимде чаңчалык текебер болсо, ал бейиш эмес, бейишин жытын жыттабайт дейт да. Ошон үчүн бейишин жыты 500 жылдык алыстан келет экен. Анан Кудайдын сүйгөн пендеси болом деп аракет кылып жүрөбүз баарыбыз. Ал үчүн биз текеберликти сындырышыбыз керек экен. Текеберликти сындырыш үчүн биринчи салам бериш керек экен да. Ким биринчи салам берсе, Аллахка жакын болот экен да. Салам берүү парыз, алик алуу парыз болуп калат экен да. Ошон үчүн салам берүү сүннөт, алик алуу парыз, милдет болуп калат. Ошон үчүн бул саламдын адеби бар. Жылмайып, кандай мындай бал менен каймакты көргөндө сүйүнүп салам бериш керек экен да. Кабакты түйүп салам алейкум деп койбой, жылмайып ассаламу алейкум деп мындай эки колдоп, өзүнө жылмайып, жакшы мүнөз менен салам берсе, бир адамды коомдо дос топтогон келсе, тааныганга да, тааныбаганга да салам бериш керек экен да. Азыр кыяматтын белгилери ушундай болуп калды. Тааныганга гана учурашып калат деген да. Азыр тааныганга эле учурашып калган. Кээде тааныбаган адамдарга учурашсаң, мындай башкача көз караш менен акылдан айнып калганбы деген. Болбосо биз мусулмандык милдет деп салам берип атабыз да. Саламдын адеби бар, жолдо жүрүү адеп, тамак ичүүнүн адеби бар. Алдыңдан алып жөө, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай тамакты алдынан алып жеген. Биринчи башкалар баштамайынча өзү баштаган эмес. Сууду ичкенде 3 уртап, сууга үйлөгөн эмес, тамакты кемчилигин айткан эмес, тамактын адеби бар. Бардык нерсенин адеби бар да. Анан негизи жана айтып кеттиңиз, мисалы устаттарыбыз бул китеп сыяктуу депчи, алар китептен илим үйрөнгөн депчи. Анан азыркы жаштарды алып карасак, алар мындай интернеттен илим
үйрөнүп аткан сыйт да, мисалы алар мисалы телефон карап каалаган адамды көрө алат, мисалы интернетке чыккан, ошолорду интернеттин балага тийгизген таасири жаштарга аябай. Бул азыр ушундай заманда жашап атабыз, баары өнүккөн. Азыр адамдар ушундай TikTok, Instagram, Facebook ошолордон чыга албай калды адамдарчы. Баарыбыз деле ошол жакта эми жакшы нерсе да кирет, жаман нерсе да кирет да. Ошону биз эми мусулмандар жакшы нерселер киргизишибиз керек. Ошо жаштарды жакшылап тарбиялап калышка. Кайсы элдин келечеги бар, жаштардын эгер адептүү болсо, имандуу болсо. Эгер кайсы элдин жаштары имандуу, адептүү болбосо, ал элдин келечеги жок экен да. Ошон үчүн жаш балдарга жөн эле телефон берип койбой, ата-энелер кечинде алып коюш керек экен да, баладан телефонду. Эмнени көрүп атат, көзөмөлдөп туруш керек экен да. Жакшы нерсени көргөнгө. Себеби бала сиңире берет экен да баарын. Акылы жете электе эмне жакшы, эмне жаман жакшы билбей, ошо сиңирип ала берет экен да, жаман нерсени да, жакшы нерсени да. Ошон үчүн жакшы нерсени көрүп, жакшы нерселерге подписаться кылып коюш керек. Ошолор чыгыш үчүн жаман нерсени такыр көрсөтпөш керек да. Эгер ошол баладан бир жакшылык үмүт кылсаң. Интернетте эми ар кандай эмелер кирип атпайбы? Ошон үчүн айрыкча ошол жаштарды аябай көзөмөлдөш керек. Куран үйрөтүп коюш керек жаш балдарга. Мына жакында каникулдар келет 3 айда, ошондо жакшы лагерьлер бар, балдарды тарбиялаган, Куран үйрөткөн. Балага Куран үйрөтүп койсо, Куран ага бардык жакшылык нерселерди үйрөтөт да. Ошон үчүн бала телефон көп караганча Куран көп караса, Куранда ушундай касиет бар экен, Алла Таала мужиза да бул. Алла Тааланын бизге берген ошол Куран тарбиялап коет экен да. Куран окуган адам өзү адептүү болуп калат экен. Куранда ушундай касиет бар экен. Окуй берген сайын адам өзү тарбияланып кете берет экен да. Ошон үчүн балдарга телефон бербей, Куран бергиле деп. Биз деле кичинекей кезибизде мен деле 10 жаш, 12 жашында ошо Куран китеп алганда аябай сүйүнгөм. Азыр Куран китептер Кудайга шүгүр. Илгери Куран китепти алыш үчүн бир төөгө алмашчу экен, бир койго, бир Куран кандай баалуу нерсе болгон. Азыр ошол Куран алып бербей, кымбат телефон алып берип атат, 20 000, 30 000 iPhone. Бирок 1000 сомдук Куранды алып бербейт да ата-энелерчи. Курстарга, кружокторго барганына канча акча сарпташат. Бирок ошо баласынын кары болуп, эртең ошол бала кары болсо, Куран жаттаган кары болсо, тозокко түшүп калган 10 адамды адвокат, заступничество мындай тозоктон чыгарып алганга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берет экен. Ата-энесине ушундай нурдан жазылган таажы кийгизилет экен. Ошондой жакшы нерселер билсе, ата-эне бардык күч аракетин жумшаш керек ошол балдарын Куран жаттаган, илимдүү балдар чыгышына. Мына Чубак устазыбыз илимдүү болду, канча адамга пайдалуу болду. Кыргыз элибизге, не только кыргыз элибизге, башка мамлекеттерге да пайдасы тийди. Ошон үчүн балдардын билимине жаштык плюс боштук күнөөнүн башталышы деп атпайбы? Балдардын жаш балдарга бош убакыт койбош керек экен да, колдон келсе. Мен Абдулманап Нурмагомедов, ошо Хабиб Нурмагомедовдун атасы менен да сүйлөшүп калгам Стамбулда. Киши ошо баласынын тарбиясына аябай маани берген экен. Ошо Хабибке эме мындай китепти жаздыртыш экен да. Ал спорт, башка бир нерселер эч бош убакытсы болбогон экен да. Ошон үчүн балдарга китеп окутайлы. Манас атабыздын китебин окутайлы. Бардык китеп, кандай кыргыз элибиздин кандай жакшы китептери бар, баарын окутуш керек. Китепке болгон сүйүүнү. Китеп анан бардык жакшы нерселерди үйрөтөт да. Ошон үчүн балдарга айтат элем, телефон карабай китеп окуңуздар. Ошол балдар китепке эмес, интернетке алынып кетип атпайбы? Аны ата-эне да көзөмөлдөй албай, ушундай болуп атат да. Ошондой көйгөйлөрдөн кандай чыкса болот, мисалы? Кандай коомдук иш-чаралар болсо болот деген сыяктуу. Мисалы ата-эненин алы келбей калганда, ата-эне ошол кээде алы келбей калат. Чөйрө деген шайтандан да жаман деп атпайбы? Себеби чөйрө мажбурлайт экен да. Шайтан ой салса, чөйрө мажбурлайт. Ошон үчүн бир улуу адам болгон экен, ошо баласынын тарбиясына аябай маани берген экен. Баласын бир сапарга жөнөтсө, атасы ошол чайын да демдеп берчү экен. Себеби бала ошол жолдо баратып суусап калса, бир чайханага кирип, аяктан тура эмес балдар менен дос болуп, ошолордун таасири балама тийип калбасын деп, балам эч жакка токтобой, мына чайың, мына тамагың ошол сапарга бар дечкен да.
ошол жаман балдарга кошулбасын депчи. Ошон үчүн пайгамбар салам айтат да, дос досунун дининде болот депчи. Ким менен дос болгонун карасын деп. Ошон үчүн балдардын чөйрөсүн жакшыртып коюш керек экен да. Кимдер менен дос болуп атат. Спортсмен балдарга кошулса, бала спортко умтулуп калат экен. Кары Куран жаттаган балдарга карынын жанында жүрсөң Куран жугат дейт, илимдүүнүн жанында жүрсөң илим жугат дейт да. Адептүүнүн жанында жүрсөң адеп жугат дейт да. Ошон үчүн баланы жакшы чөйрөгө кошуп коюш керек. Кудайга шүгүр биз деле ата энебиз кичинекей кезибизде ата энебизге да учурдан пайдаланып рахмат айтып кетели. Ошо мечитке жиберип, анан ошо тренировкага берип койгонда, ошондо бизде бош убакыт болбоду да, башка туура эмес чөйрөлөргө кошулганга. Ошон үчүн ата энебизге да рахмат. Ата эненин ролу баланы жакшы чөйрөгө кошуп коюш керек экен да. Ошондо чөйрө аларга жакшы нерсени үйрөтөт. Анан бизде мисалы азыр Z поколениясы болуп атат, мисалы ата энелер дагы, мугалимдер дагы, жолосо улуу муундун баары эле азыркы поколенияга кандай, азыркы муунга кандай ыкма менен тарбия берсек болот же илим үйрөтсөк болот деген суроонун үстүндө изденип аткан учуру. Анан айтсаңыз, ушул 90-чу жылдары же болбосо 80-чи жылдары туулган балдар менен азыркы 2000 азыркы туулуп жаткан балдардын тарбиясында кандай айырмачылыктар бар да, адеп ахлагында? Эми биз өзүбүз 93-чү жылкыбыз, бирок ошол сиз айткандай 80-чи жылкы муундагы байкелерди да көрүп калдык. Кудайга шүгүр ошол байкелер дин жолуна түшүп калганга. Себеби ошол биз жаш кезибизде кээ бирлер байкелерди көрүп өстүк да. Ошондой туура эмес чөйрөлөргө кошулуп, бирөөлөрдү көрсө кармап, ура турган, сабай турган байкелер кийин иман жолуна түшүп, азыр эч кимге зыяны тийбеген сонун байкелерге айланды да. Мындай кумурсканын да көңүлүн оорутпай турган байкелер болуп калды да. Мурунку жашоонун сураштырып көрсөң, коргосун да. Ушул байкелер ушундай жакшы байкелер илгери ушундай адам болгонбу депчи. Мына дин келип, мечиттерге барып, даваттарга чыгып, жакшы нерселерди үйрөнүп, устаздардан сабак алып, азыр коомубузда ошол жана 80-чи жылкы байкелерди көрүп атабыз. 80ден бул жактагы байкелер жакшы. Андан кийинки поколениялар эми дин менен чоңоюп калышты да, көбү мечиттерде. Башка союздун убагындагы адамдар адептүү болушкан дейт, себеби биздин чоң аталарыбыз адептүү болгон да, ошо ата энелерибизге. Себеби чоң аталарыбыз дин менен жашаган адамдар болгон да. Ошол чоң аталарыбыз биздин ата энелерибизге жакшы тарбия берди. Союз адамдардын жүрөгүнөн иманды ала албады да. Башка нерселерди эме кылса да, бирок биздин элдин жүрөгүнөн иманды ала албады. Кудайга болгон ишеним, улууга урмат, кичиге зат деген нерселер калды. Эми биз кайра ошол ата бабаларыбыздай жакшы адеп ахлактуу, жакшы адамга айланыш үчүн да 60 жылдай кетсе керек да. Союздун тарбиясын келер көрүп калып, орто жолдо туура эмес союздан кийин кыйынчылык болуп, кээ бирлер адамдар ичип кеткен, туура эмес адашып кетип, анан эми азыр алар коомго үлгү боло албай жүрбөйбү? Өзү эми сакалынан арак тамып турса, оозунан бир жакшы сөз чыкпаса, кантип ал жаштарга бир насаат айта алат да. Анан эми биз үлгү болуп, жаштар азыр келечек муундарга бул дин деген аманат, адеп баарын жакшы нерселерди өткөзүп беришибиз керек да. Аганы көрүп ине өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт дейт. Ошондо азыркы жаштарды сиз мындай имандуу, ислам келгенден кийин азыр имандуу болуп чоңоюп атат деп айттыңыз. Демек азыр биз жаштарды келечегинен жакшы үмүттөрдү кылсак болот деген ишеничти айтып атасыз. Эми мындай экен да, адам жакшы болгон аракетинде жүргөнүнөн кийин жакшы нерселерди эле көрүп калат экен да. Коомдогу жаман нерселер көргүсү келбейт экен. Эми биз жакшы, ар бир адамдын жакшы жагын көрүш керек экен да. Бир пайгамбары Иса алейхисалам ошол өтүп баратып, бир өлүп калган итти баары жиркенип өткөндө, достору, ал киши мындай жылмайып өткөн экен да. Анан эмнеге мындай кылдыңыз десе, бул иттин тиши ага экен деп. Ошол ит өлүп калган иттен да жакшы жагын көргөн да. Биз адамдардын жакшы жагын көргөнгө аракет кылуудабыз. Бирок тилекке каршы айтып атпаймынбы, кээ бирлер жаштарыбыз адепсиз болуп, башка корейцтерди ээрчип кетип атат, алардын коомундагы адамдарды, же бир Европа же Американын туура эмес жаштарын ээрчип кеткен да жаштар бар.
аларды көрүп жан кейийт да. Жакшылары да бар. Жакшыларды көрүп сүйүнүп атат. Эми биз деле аракетибиз кылышыбыз керек ошол жаштардын санын көбөйтүшкө да. Ал үчүн жакшы иш-чараларды, адам көркү адеп деген жакшы иш-чараларды уюштуруш керек. Адептин кандай коомго маанилүү экенин устаздар да сабак өтүш керек, үлгү болуш керек. Көп иш-чаралар. Биз эми алыспыз, аябай адептүү болуп кеттик дегенде, бирок кыргыз элибизде Кудайга шүгүр иман бар, адеп бар. Эми бирок кээ бирлер мусулман бир туугандарыбыз бар, эми тилекке каршы адептүү боло албай атат да. Себеби мурун башка чөйрөлөрдө өсүп, адепсиз чөйрөлөрдө анан иманга келип, ошол мурунку адаттары калып калган адамдар да бар да. Бирок ошол бир туугандарга айтып кетет элек, биз мусулман үлгү болуп жашашыбыз керек коомго. Эми башка батышты да эмени да жаман дей бербейм. Алардын деле бизден исламдан үйрөнгөн жакшы адептери бар. Кореяда, Японияда. Бирок мындай карасаң, бир улуу устаз айткан экен, Европага бардым, мусулманча жашоону көрдүм, бирок мусулман көрбөдүм депчи. Алар бизден ошо илим, билимди, адепти алышкан да Европа кемелер. Бирок мусулман мамлекеттерине көрдүм, мусулманды көрдүм, бирок мусулманча жашоо көрбөдүм дегени бар экен да. Тилекке каршы ошол биз чыныгымыз акыйкаттан мусулман болуп жашай албайбыз керек. Кемчиликти да моюнга ала билишибиз керек да. Бирок биз оңолуунун үстүндө аябай аракет кылышыбыз керек. Анан ошол оңолушубуз керек деп атпайсызбы, өзгөрүүбү, жакшы жакка. Ошондо өзгөрүүнү бул адептен башташ керек деп айттыңыз да. Анан дагы бир эжекенин сөзү бар эле, өзгөрүүнү бул бисмиллахтан башта депчи. Ошол сыңарындай ар бир нерсени бисмиллахтан айтып, адеп аклагыбызды мындай түздөп, аракет кылсак, анан ошол адеп аклак сөз жөнүндө сөз кылып атабыз. Эми ошол адеп аклак дайыма эле сен адептүү болуп жүрө албайсың да. Ал үчүн ар дайым өзүң менен күрөшүп, адептүү болууга, чектен чыгып кетпөөгө, өзүңдү ар дайым контроль кылып турушуң керек да. Ошол боюнча айтсаңыз, адам канчан адеп аклактуу болуп жүрө алат да ар дайым. Ал үчүн жана айтпадымбы, ихсан деп илим, дайыма Кудай мени көрүп турат деген нерсе келиш керек экен да адамга. Бир адам ушундай адепсиздиктен кыйналып, эмне кылаарын билбей бир устаздан келип сураган экен да. Устаз, мен ушундай адептүү боло албай атам, жакшы боло албай атам, эмне кылышым керек десе, устаз айткан экен, ар бир намаздан кийин 5 мал намаз окуйбуз да. Аллах мени көрүп турат, Аллах мени көрүп турат, Аллах мени көрүп турат деп 3 жолу айт дейт экен дайыма. Ошончо 5 мал намаздан кийин ар бир намаздан кийин ушинтип айта берип, Аллах мени көрүп турат, Аллах мени көрүп турат, Аллах мени көрүп турат дей берип, ошол сезим акыйкатта келип калган экен ал адамга. Дайыма Аллах мени көрүп турат деген сезим келип калган экен, анан ал бала адептүү болуп калган экен да. Ошол Аллах дайыма мени көрүп турат, каякта болбойн Аллах мени көрүп турат деген нерсе келсе эле адам адептүү болуп калат экен да. Себеби Кудайдан уялып калат экен да. Кудай мени көрүп турса, жаратканым мени көрүп турса, мен адепсиз болгонум туура эмес деп, ошол адептүү болуп калат экен да. Ошол сезим келиш керек экен да. Ошон үчүн дайыма биз Кудай көрүп турат. Камера азыр дүкөндөргө каяка кирсек, улыбнитесь, вас снимает камера деп жазылып турат да. А камера мени көрүп турат дегенде адам өзү билип билбей эле адептүү болуп калат да. Ушундай камеранын көзүнчө адептүү болуп жүрүп калат. А биз дайыма бизди көрүп турат да Аллах. Дайыма көрүп турат. Ошо дайыма Алла көрүп турат деген нерсе эле келип калса адам адептүү болуп калат экен да. Ошону сиңдириш керек да. Ошол Аллах мени көрүп турат, деген сезимди жаштарга кандай жол менен сиңдирсек болот да? Аларга дагы ошол Аллах мени көрүп турат деп эле бирөө барып айтса антпейт да. Кандай жолдор менен, өзүнүн методдору барбы? Эми азыр биздин кыргыз элибизде жакшы нерсе деле бар, мына жакшы мектептер бар, медреселер бар. Даватка да чыгып атышат, аяктан адептүү үйрөнүп келип атат. Себеби кээ бирлер адамдар 3 күнгө, 40 күнгө, 4 айга барып келет да. Анан же бир медресеге барып келип, тааныбай каласың да жанакы адамдычы. Ошол жака барып ушундай адептүүлүктү үйрөнүп, кийин келгенин таң калып, Алла, ушундай аябай өзгөрүп калыптыр деп, кээ бир адамдарды сени капа кылып алган, а бирок
ал адептүү ушундай өзгөрүп калган, динге келип, иманга келип өзгөрүп калганын көрүп, сенден кечирим сурабаса да кечирип ийген учурларым болот да, кээде учурлар болот да. Аябай өзгөрүптүр депчи, көрүп сүйүнүп. Ошон үчүн азыр жаштарды көрүп атам, өз көзүм менен көрүп атам, ушу 3 күнгө чыгып келип аябай өзгөргөндөрүн, 40 күнгө чыгып келип, 4 айга чыгып келип, же бир медреседе окуп, же ислам университетте окуп. Ошол иман келсе эле адамда эки дүйнө бактылуу болот экен да, ислам келсе эле. Себеби Аллах Таала бактылуу болуш үчүн бизге дин берген да. Бул эреже берген. Жөн эле бизди жаратып туруп эле таштап койгон эмес да. Бизге ошол динди берген. Мындайча айтканда, конституция ошол конституцияда деле эмне дейт? Урдаба дейт, алдаба дейт. Бирөөнүн буюмуна тийбе, бирөөнүн укугун тебелебе. Баары динде бар да бул нерсе. Ошон үчүн анан улууларда үлгү болуп берсе, деп суранат элем ошол телевидениедан. Себеби баарыбызга иман, адеп, ислам келип калса, улууга урмат болот, кичүүгө ызат, ата эне баласын жакшы жактарын көрүп, кызматын көрөт. Коом кандай сонун айланат да, эч ким бирөөгө зыян келтирбеген жакшы коомго айланабыз да. Андай коом бейиште да ушундай экен да, адамдын көңүлүн эч ким эч кандай бири-бирин капа кылмай жок экен да. Ошон бул кыска жашоодо бири-бирибизди капа кылбай, бир болбогон нерселер үчүн жүрөктү оорутпай. Мен былтыр ислам университетте окуп калгам. Ошол жерде Эстебес Ажыкулов деген устазым бар эле. Ошол сабак өтүп атканда бизге айтат эле, жүрөлүчү жүрөк оорутпай, давайте жить дружно, Аллаху акбар деп бизде күлдүрүп коет эле да. Анан ошол сөзү жагат. Жүрөлүчү жүрөк оорутпай, давайте жить дружно. Урматтуу бир туугандар, бири-бирибиз көңүл деген себеби ушундай экен да, бул Кабатулладан да ыйык экен да. Мына Кыргызстан азыр умрага барган боюнча лидер экен да. Кыргызстан мамлекети Ирактан кийин келеби же Кыргызстанда номер 1 болуптур да умрага. Адамдар кандай билишет, что Кабатулла кандай ыйык экенин билип ошол жака барып атышат да, мал жан убактысын сарптап. Бирок ошол жака бардың, бирок ошол Кабатулладан да адамдын көңүлү ыйык экен да. Пайгамбар сам айтты да, Каба сен кандай ыйыксың, бирок бир адамдын көңүлүн оорту. Бул Кабатулланы 80 жолу талкалап кайра оңдоп койгондон да күнөөсү оор экен да. Ошон үчүн адамдардын көңүлүн оортсаң, бул мык каккандай, мыкты кага бересиң, кийин аны suurганда деле барып изи калат да. Ошон үчүн ошо көңүлдөрдү калтырбайлы да. Кийин канча кечирим сураса да анын көңүлүндө калып калат да. Ошон үчүн көңүл оорутпайлы да. Ошол адеп ахлагыбыздын туура эместигинен адамдардын көңүлүн оорутуп алабыз да. Ошон үчүн адепке өтө маани бериш керек. Оңдоп жүрүш керек, оңдоп жүрүш керек. Себеби бул көңүл да, билем, көңүл бир кичинекей нерсеге деле ооруп калышы мүмкүн да. Бир туура эмес адеп ахлагын көрүп. Ошон үчүн эч кимдин көңүлүн оорутпай жашайлы. Ошондо эки дүйнө бактылуу болуп жашайбыз. Бул дүйнөдө да, ахиретте да бактылуу болуп жашайбыз. Бир адам көңүлүн оорутпаш үчүн адептүү болуш керек да. Сөзсүз. Анан жана айтып кетпедиңизби, мисалы даватка чыгып, 3 күндүк, 1 айлык же болбосо 40 күндүк даватка чыгып, анан аябай ушунчалык мүнөздөрү сонун болуп өзгөрүп келген дедиңиз да. Анан дагы бир маселе бар, мисалы ошентип чыгып келип, ооба, таасири бар да баары бир даваттын, чөйрө бар да, жакшы чөйрөгө кошулат. Анан бирок канча бир убакытта ошол адеп ахлактуу болуп, сонун болуп жүрөт да, анан дагы эле жанагы эски адаттарына түшкөндөр бар. Туура эмес адептер. Эми ошону алып кеткендер деле бар, бар. Бирок анан дагы эле карасаң, жанагы мурдакы калыбына түшүп калгандар да бар да. Анан ушуга сиз кандай айтасыз? Айттым го жана чөйрөнүн маанилүүлүгүчү. Бир адам 99 адамды өлтүргөн экен. Анан попко барган экен, мени Кудай кечиреби десе, жок, кечирбейт деген экен. Кийин анда 100-чү сен болду, анын да башын кыйып койгон экен. Анан кийин бир молдого барган экен. Мени Аллах кечиреби десе, кечирет, Кудай, Аллах Таала кечиримдүү. Бирок сиз чөйрөңүздү өзгөртүшүңүз керек дейт да. Бул чөйрөдө жүрсөңүз, баягы эле адатыңыз кылып жүрө бересиз. Сиз жакшы чөйрөгө кошулуңуз керек. Башка айылда, бир айылда жакшы чөйрө бар, ошол жака кошулуңуз деп жолдо баратып, орто жолдон өлгөн экен да. Анан рахмат периштеси мен буну бейишке алып кетем дейт экен, азап периштеси мен буну тозокко алып кетем. Аллах Таала билсе да айтат экен, каяка жакын болсо ченеп көргүлө, каяка жакын болсо ошол жака алып кеткиле деген экен. Ошондо жакшы айылды көздөй бир кадам таштап дүйнөдөн өткөн экен, бейишке кеткен экен. Эмнеге? Себеби ниети жакшы эле да, оңолом деген. Ошон үчүн жакшы чөйрөгө кошулса эле адам оңолот экен да. Кайсы чөйрөгө кошулбай ошол чөйрөнүн эмеси сиңет да.
биздин өзүбүздүн башыбыздан өттү. Ар кандай чөйрөлөрдө жүрдүк. Кайсы чөйрөгө кошулсаң билбей эле ошол чөйрөнүн адамына окшошуп каласың да. Өзүң билбей эле чөйрөнүн таасири. Ошон үчүн даваттан келди, же бир медреседен келди, же бир устаздын таалимин көрүп келди, дароо жакшы чөйрөгө, жакшыга жанаш, жамандан адаш. Биздин макал-акыттын баары сонун да, динден алынган да. Ошон үчүн жакшыга жанаш керек, жамандан адаш керек. Эми жамандан адаш деп туруп эле эски дос эстен кетпейт, жаңы дос кодорго жетпейт деп эле эски досторду да таштап койбой, аларды да өзгөртүүгө аракет кылыш керек. Өзүң өзгөрүп, аларды да өзгөрткөнгө аракет кылыш керек экен да. Бирок жакшы чөйрө менен көбүрөөк убакыт өткөзүш керек экен да. Демек адамдын адеп ахлактуу болуп жүрүшүндө чөйрө эң маанилүү ролду эң маанилүү рол. Анын мисалы биздин жаштарда ыйманды түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар да. Анан мисалы биздин ата бабаларыбызды көрүп өсөлү, өнүгөлү дейбиз да. Ошол ата бабаларыбыздын жакшы тараптары, жаман тараптары бар. Ошолордун кайсыл адеп ахлактарына, адеп дегенде эле биз ар бир нерсенин адеби бар. Сиз айткандай үйгө киргенде, салам айтканда, ошондо кайсыларын алып келсек болот да, кайрадан азыр бизде жок, жаштарга үйрөтүп. Бизде эми чоң атам, чоң апамды көрбөдүм, тай атамды да көрбөдүм, бирок тай энемди көрүп калдым. Бирок тай энемден ушу жакшы мүнөздөрүн көрүп калдым. Анан карысы бар, ырысы бар дегендей, азыр аксакалдарды көрсөм аябай сүйүнүп, учурашып, аябай алардын бир кеп кенешин укканга, карын сөзүн кепке сал дегендей укканга аракет кылам. Алар эми улуу муундан ошо аталардан көргөн эмелерин айтып калат. Мисалы үчүн бир улуулардын алдынан басып өтпөгөн, улуулар бар жерде урматын сактап, кызматын кылып, башка кандай десем, кандай жакшы сапаттарын айтып калышат да. Мен эми ошол илгерки аталарды көргөн жокмун, бирок китептен окуп көрүп атабыз кандай жакшы адамдар болгонун. Биз сыймыктанышыбыз керек ушундай жакшы адамдардын урпагы экенибизге. Эми айта берсе сөз көп, жакшы мүнөздөрү, мисалы ичпеген, чекпеген мурунку ата бабаларыбыз, Шабдан Батырдын. Азыр мен бардык эле өмүр баяндарын окуп баштадым. Улуу мурун деле кызыкчумун, азыр да аябай өзүнүн кыргыз элибизден чыккан жакшы адамдардын өмүр баяндарын окуп, ошол жакшы нерселерди өзүбүзгө сиңирип, анан келечек муундарга өткөзүп берүүнүн аракетиндемин да. Анан алар мекенчил болгон, патриот болгон да. Эли үчүн, жери үчүн эч нерсесин аяган эмес да. Өзү мындай жөнөкөй жашоодо жашаса да, бирок элим, жерим деп соккон да алардын жүрөгүн. Курманжан Датка энебиз баласын даже ажалга тике кара деп, ошол мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн ажалга да тике каратканга үйрөткөн. Көптөгөн эми жакшы сапаттарын айта берсек көп. Мен дагы бир нерсени айта кетейин дедим эле. Азыр мектепте жакында ошо 3 күнгө даватка барып келдик, депутаттар менен барып калдык. Анан ошол жерде Кара Балта дегенде бир Нур мечити бар, ошонун жанында Имам Азам медресеси бар. Ошол медреседе окуган балдардын адебин көрүп аябай баа бересиң да. Алар мектепте да окушат, диний билимин да алышат, спорттук менен да машыгышат, өнөрдө үйрөнүшөт, мисалы сантехника, электричество. Ошол балдардын мугалимдери, слайд-шоу көрдүк, мугалимдери ошол балдар жөнүндө айткандарын угуп жүрөгүң жибийт да. Кандай бул адептүү балдар дейт да. Ошол жерде 2000дей бала окуйт экен. Мектебинде окуусун да жакшы окуйт экен, устаздарына, мугалимдерине кылган мамилесин, өзүнүн алып жүрүү адеби, көчөдө жүргөнүн, ошо коомго кызмат кылганын, коомдук иштерде да аябай барып больницаларды актайт экен, каарылар үйүн шыпырып, ошолордун батасын алып, ушундай сонун жаштар өсүп келатыптыр да. Анан ошолорду көрүп, Кудайга шүгүр, кыргыз элибиздин келечеги бар деген чоң үмүт менен келдим да. Ошондой биздин медреселер мектепте да окушсун, өнөрдө үйрөнүшсүн, спорт менен да машыгсын, ошондой медреселерибиз көбөйсө деп мен да кыялданам. Ошондой бир жетим балдарга ушундай мечит салсам, медресе салсам, ошолорду эң алдыңкы билимдер менен математиканы окусун, физика, себеби бул баары бизден келген илимдер да. Алжабр, алгебра, физика, астрономия, биз исламдан келген илимдер. Илгерки ата бабаларыбыз бүт жагынан илимдүү болгон да. Алар фикты да билген, хадисти да билген, акыйданы да билген, физиканы да билген.
психологияны да билген көп тармактуу адамдар болгон да. Азыр да коом ушундай адамдарга муктаж болуп турат да. Биздин да келечеги ата бабаларыбыз менен сыймыктанабыз, Имам Сарахси бизден чыккан, Садридин Оши бизден чыккан дейбиз, Жусуп Баласаган бизден чыккан дейбиз. Бирок биз да ошолордун жолун жолдошубуз керек да. Биз да алардай болуп, Махмуд Кашкари ар кандай биздин кыйын адамдарыбыз болгон, Жусуп Абдурахманов, Исхак Разаков, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген кандай жакшы сөздөрү бар. Ошол аталарыбыздай азыр да коом ошондой адамдарга суусап турат да. Анан илгери Молдо Кылыч, Молдо Нияз, Молдо деген десе эле азыр бизде бир орто кылымдагы адамдарды элестетип калды да. Молдо деген ар тармактуу өнүккөн адам болуш керек да. Бир эле динди билбей, көп тармакты билген. Ошондой адамдарды ээрчигиси келет жаштарчы. Анан бир эле тармакты жакшы билиш керек. Бир тармактын мыкты адиси бол, бирок башка тармактардан да кабарың болсо, себеби адам өзгө кумир издейт да, жаш балдар кумир. Кимде кумир? Ошон үчүн бир Роналдону кумир тутуп кетип атат, анын не жейт, не кийет, же бир башка адамдарды кумир тутуп кетип атат да. Потому что өзүнүн коомунда кумир адам жок болгон үчүн да. Башка мамлекеттин адамдарын кумир тутуп кетип атышат да. Биз эми ошол адамдарды, биздин кумирибиз эми пайгамбар саллаллаху алейхи пайгамбарга окшош жакшы адам болсок, бизди да көрүп жаштар ээрчиш керек да. Айтыш башка, ээрчитиш башка да. Үлгү болуш башка да. Айтып коюу оңой да. Бир тууган имандуу бол, адептүү бол, айтып коюш башка, анан ээрчитип жүрүш башка да. Ошого үлгү болуп жүрүш. Коомго пайдалуу болуп, адам болуп жашайлы. Себеби пайгамбар айтып атат, силердин эң жакшыңар пайдалуурааңар деп атат да. Пайдалуу боло эле. Эч кимге зыяныбыз тийбесин. Бирок ошол эле убакытта өзүбүздүн укугубузду да тепселетпешибиз керек. Биз деле мусулман адам акылдуу болуш керек, имандуу болуш керек, адептүү болуш керек, күчтүү болуш керек, ар тармактуу күчтүү болуш керек. Ошонун жүрөгүмдөгү нерсени айткым келди. Ошол учурдан пайдаланып айтып калдым. Бир аз темадан алыстап кетсек кечирим сурайбыз. Бирок ушундай коомдо адамдарды көргүм келет да. Болгубуз келет. Ушул коом деп атабыз, коомчулук деп мисалы азыркы учурда биз жаштарыбызга же болбосо негизи эле коомубузга башка улуттардын адаттары, адеп ахлагы же кийим кийүүсү ошол сыяктуу көйгөйлөрдөн биз кача албай калдык да уже. Биз барган сайын ошолорду сиңирип алмашып дегендей ушундай болуп атат да. Анан биз өзүбүздүн кыргыз экенибизди, мусулман экенибизди, өздүгүбүздү сактап калуу үчүн дагы кандай жаштарга эмнени үйрөтүшүбүз керек? Мисалы жаштарга айтып атасыз, Молдо Нияз, Молдо Кылыч, ушул Токтогул атабыз кара кандай ар тармактуу өнүгүш керек экендигин, анан башкысы биз өздүгүбүздү бербешибиз керек. Бирок биздин жаштарыбыз азыр көбүнчө эле мисалы Корей, Кытай же болбосо Америка туурап кетип атат да. Туурап кетип атат. Анан ошолорду кандай мекенге болгон сүйүүсүн кантип ойготобуз деген сыяктуу маселелер дагы бар да. Ошолор боюнча сүйлөп кетсеңиз. Эми мекенге адам өзү айттым го, үлгү болуп, биринчи өзү аткарып туруп, анан бирөөгө айтса таасирлүү болот да ошол сөз. Ошон үчүн ар бирибиз мекенди сүйүүбүз керек. Хуббул ватан минал иман деген пайгамбар. Мекенди сүйүү имандан, Ошон үчүн ар бирибиз мекенди сүйүшүбүз керек, мекенди коргошубуз керек. Мекенге болгон көз карашыбызды, мисалы үчүн мекенге кызмат кыл десең эле, бир мусор көрүп калсаң да ошону таштабай кой, же алып кой. Ол деле мекенге болгон кызмат деп эсептейм да, кичине болсо да. Ар ким өзүнүн колунан келген кызматын кылса, ар бири өзүнүн кесибин мыкты аткарса, ошол деле мекенге кылган пайдасы да. Ар ким өзү Кудай таалап шык берет да. Мейли дворник болсун, бирок ошол өзү шыпырганды жакшы көрөт. Ошол коомдун мыкты адамы деп эсептеш керек аны. Исламда деле айтылат го, мисалы, имандын эң төмөнкү даражасы жолдогу адамдарга зыян берип аткан нерсени жолдон алып коюу дейт. Бирөөнүн жүгүн көтөрүш кой. Бизде мындай да, грузчик десе же бир дворник деп мындай бир айдоочу бир нерселерди биздин коомдо мындай экинчи сорт адамдай көрүп калган да. Жок, ошол адамдар өз кесибин мыкты билеби? Алар коомдун мыкты адамдары деп эсептеш керек да. Бизде азыр коомдун мыкты адамдары десе эле саясатчы же бир күчү бар, бир
укук коргоо кызматынын эмелери, бир нерселер деле коомдун мыктылары деп көрүп калды. А бизде азыр бир жакында бир байке менен сүйлөшүп калдык. Азыр ошондой адамдарды сыйлап аттыр, Кудайга шүгүр. Коомдогу өзүнүн кесибинде элге ошол өзүнүн кесиби менен пайда жеткирген адамдарды сыйлап баштаптыр да. Асхат Акибаев деген акебизге азыр учурдан пайдаланып рахмат айтып коеюн. Жакында маектешип ошондой адамдарды сыйлай билсек да, кайсы кесиптин ээси болбосун, баары урматтуу. Жакшы. Анда эмесе бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип баратыптыр. Рустам мырза, анда сиз ушул сөзүңүздүн аягында жаштарга керектүү, эң керектүү азыркы учурда зарыл болгон адеп аклагы үчүн, деги эле жашоосу үчүн зарыл болгон өзүңүздүн кеңештериңизден, насааттарыңыздан айтып кетсеңиз, коомдук ишмер катары. Жаштарга айтып кетерим, бул жаштык деле убакыт бат өтөт да. Илгери азыр аталарыбыз менен сүйлөшүп калсак айтат, балам кантип ушул жашка келип калганын билбейм дейт да. Анан жаштык деле бул деле төбөлүк эмес экен да. Ошон үчүн жаштыгыбызды пайдаланып калайлы. Эл жерибиздин кызматына, мекенибиздин кызматына, динибиздин кызматка, ата энебиздин кызматка, коомго кызматта пайдаланып калыш керек. Жаш кезде энергия бар да. Энергия бар, ошол энергиябызды туура жакка сарптасак дейм да жаштарга. Себеби кыямат күнү 4 сурак болмоюнча адам бир кадам жыла албайт экен да. Жаштыгыңды кантип өткөздүң, кандай жол менен акча таптың, каяка жумшадың, анан билген нерсеңди аткардыңбы? Ошол 4 суроо сөзсүз ар бир адамда болот экен да. Ошол суроого Умар разияллаху анху айтат, будьте над самим собой судьей, пока вас не рассудят дейт да. Ошон үчүн пока бизде кыямат күнү баарыбызды Кудай соттойт да, таразалайт, жакшысын, жаманын. Ошого чейин өзүбүздү эме кылайлы да. Ар бир ишибизде эртең мен канча жооп берем жаштыгым үчүн? Кыямат күнү ал суроодон биз качып кутула албайбыз. Кудайды алдай албайбыз. Кудай бизди дайыма көрүп турат. Башка бирөөнү алдап коюшу мүмкүн, бирок Кудайды алдай албайбыз да. Ошон үчүн Кудайга алдына барганда өзүбүздүн жоопторубузду, жаштыгың немен өткөздү десең, я Алла, мен эми сен айткандай жашай албасам да бирок аракет кылдым. Ошо элге пайдалуу болом деп, коомго пайдалуу болом деп, билим алам деп, жакшы жакка аракет кылдым Кудайым деп, ошол суроого даярданайлы да жаштар. Жаштык деле өтүп кетет бат эле. Анда эмесе бүгүн бизде Рустам Молдобеков коомдук ишмер мырза болду. Сизден ушул баалуу насааттарыңыз үчүн, жаштарга берген кеңештериңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Марва ТВнын жамаатынан жана Насихат радиосунун угуучуларынын атынан. Ошондой эле Аллах ыраазы болсун. Сиздерден дагы Аллах ыраазы болсун. Бүгүн эми сүйлөшө берсек адеп аклак боюнча эң сөз бүтпөйт, Бүгүнкү эфир ошону менен жыйынтыктайбыз. Сиздин берген насааттарыңызга биздин жаштарыбыз амал кылабыз деген ишеничтебиз. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен бүгүн эфирде мен Жаңылай Хамитбай кызы болдум. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.